Экологияны коргоого багытталган көзөмөл эми көл жээгинде жана суу үстүндө гана эмес, көлдүн түбүндө да жүргүзүлө баштады. Бул максатта Ысык-Көл райондук ички иштер бөлүмүнө суу астында иштей турган атайын дрон тапшырылды. Жаңы жабдуу саналуу секундтар ичинде 200 метрге чейинки тереңдикке түшүп, көл түбүндөгү абалды так жана ачык чагылдыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Мынакей биз көлдүн жээгине чыктык. Азыр погружение кылды, кирип кетсек болот. Бул кадрлар дал ушул суу астындагы дрондун жардамы менен тартылып жатат. Мындан ары көл түбүндөгү эски жана мыйзамсыз торлорду издөө мурдагыдай татаал болбойт. Бул жолду издөө ыкмасы жоюлуп, убакыт үнөмдөлүп, иштин натыйжалуулугу артты. Дрон биринчи эле күнү тесттик сыноодон ийгиликтүү өтүп, аныкталган торлор жээкке дароо чыгарылды. Заманбап жаңы техника алдык. Тактап айтканда суунун астында жүрө турган дрон. Бул техниканын негизги жардамы бизге, биз кызматкерлер күнү түнү суунун үстүнө чыгып, ошо тор, эски синтетикалык торлорду издеген мезгилде абдан чоң көмөк көрсөтөт. Суучулдарды күтпөйбүз, суунун астынан адамдарды киргизбейбиз. Дрондун жардамы менен ошол синтетикалык эски мыйзамсыз торлорду аныктап, ошонун баарын тазалоо иштерин улантабыз. Белгилей кетсек, суу астындагы дрон Чолпон Ата шаардык мэриясы тарабынан алынып, райондук ички иштер бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Адистердин айтымында, мындай заманбап техника Кыргызстанга алгачкылардан болуп келген жабдуулардын катарына кирет. Ал мындан ары тор тазалоо иштеринде гана эмес, издөө жана коопсуздукту камсыз кылуу багытында да кеңири колдонулат. Чолпон Ата шаардык мэриясы тарабынан жергиликтүү бюджеттин эсебинен ички иштер, Ысык-Көл райондук ички иштер бөлүмүнө тапшырып жатабыз. Ошол нерселерди буга чейин биз аппарат менен суунун алдында торлорду көрө алчу эмеспиз да. Азыр эми ушул дрон суунун алдында 200 метрге чейин түшөт. Түшүп баягы эски калган синтетикалык торлор бир 30 жылдан бери бул маселе болуп калган да. Ошондон бери жаткан торлор бар, жана башка ушундай мусорлор бар, калдыктар бар, ушунун баардыгын көрүп, тазалаганга, экологиябызды сактаганга бир топ бул чоң жардам болот. Экологияны коргоо чараларынын күчөтүлүшү менен райондук ички иштер бөлүмүнө материалдык техникалык базасы да акырындык менен чыңдалып жатат. Калактуу кайыктардын ордуна моторлуу катерлер алынып, көл жээктерине көзөмөл мунаралар орнотулду. Ошондой эле видеокамералар сутка бою иштеп, тартипти камсыз кылууда. Натыйжада мыйзамсыз тор жайгандар дээрлик токтоду. Техниканын жетишсиздигинен биздин ошол тийиштүү орган кызматкерлери барып, бирок браконьерлерде күчтүү техникалар болчу. Алар мындайча айтканда баягы тамашалагандай болуп туруп, бизге жээкте кала берчү, алар суунун үстүнө качып же тияк башка жактарга каччу. Бирок азыр мынакей быйылкы жылы абдан чоң ушул биздин экологиялык полицияга техникалар алып берилип, мындайча айтканда биздин техникалар ошол кылмышкерлерден, браконьерлер бардыгынан күчтүү болуп калды. Буюрса экологияны сактаганга булардын чоң жыйынтык болот деген биз ишенимдебиз. Маалымат үчүн айтсак, 2025-жылы Ысык-Көл райондук ички иштер бөлүмү тарабынан мыйзамсыз балык оолоо фактылары боюнча 11 кылмыш иши козголуп, сот органдарына өткөрүлүп берилген. Ошондой эле район аймагында көл түбүнөн 110 000 метр синтетикалык тор чыгарылган. Жаңы дрондун жардамы менен бул багыттагы иштер мындан ары да ыкчам жана натыйжалуу жүргүзүлөт. Асель Тилек кызы, Айбек Жумашев, Ысык-Көл жаңылыктары үчүн Ысык-Көл районунан.